Ассаламу алейкум. Кандайсыңар, тугандар? Силер менен Мирлан, Чикаго шаарынан. Силер менен бир маалымат боюнча бир маек түзүп кетейин дедим эле. Ошол жаңы келгендер, көбүнчө мурда башка башталгыч видеолорумда айтып жүргүлөм. Ушундай бир-эки сөз кылып, азыр эми ошону кайталап коюуга туура келип атат. Себеби ошол күндөн күнгө силердин жардамыңыздар менен подписчиктер көбөйүп атат, лайктар көбөйүп атат. Ошол себептен лайктан басып, подписка кылганды унутпайбыз. Бир маселе, ушул виза менен, болбосо Мексика аркылуу биздин жарандар көп келген да. Анан ошолор келип, биякта азыр 589 менен тапшыра электер, в общем, Америкада жүргөндөр да. Ошол не деп айтып кетет элем. Албетте көбүнчө адамдар адвокаты жок жүрөт да. Баягы ишке кызыгып кеткен, жүрүп алган, анан эртең мына сот болот дегенде чуркап калып атышат да. Же акчадан жок, же адвокаттан жок. Туугандар, эгер силер биринчи жанакындай ошондой сот процессине барбай коюп, же болбосо адвокаты жок барып койсоңор, силерди эмкиде адвокатың менен кел деп кое берет. Бирок силер бир нерсени унутпагыла да, алар силерди депортация кылып койгонго укугу бар. Ошон үчүн мындай сот немеси менен тамашалашпаш керек да, Өтө биринчи очередь ошо бияка келгенде ошо адвокаттарга документтериңерди ырастамайынча адвокаттарга иштеп койгула, эчтеке болбойт. Адвокаттарга иштеп, ошолор менен договор түзүп, адвокаттардын эми суммасын айта кетсем, примерно $10,000 тегереги болот. Плюс-минус айткандачы. Бирок силер ал $10,000 баарын сразу бербейсиңер да. Биринчи силер бир $1,000, $2,000 берип контракт түзөсүңөр. Ошо адвокат менен, именно иммиграционный адвокат менен контракт түзөсүңөр. Ошол анан акырындык менен силер баягы өзүңөрдүн келишимиңер боюнча эмете бересиңер да. Өзүңөрдүн келишимиңер менен кутула бересиңер. Айына 1000 бересиңер, 500 бересиңер, айтор аны өзүңөр сүйлөшүп аласыңар. Кайсыл адвокат десеңер, эми аны өзүңөр караштыргыла. YouTube, Google жана башка, эми кайсы штатта кандай, ар кимдики ар кандай да. Ошол себептен мен айтып атам, жакшылап сураштырып, ар бир адвокаттын өзүнүн рейтинги бар, ар бир адвокаттын өзүнүн отзывдары бар. Ошолорго байкап туруп, анан ишти өзүңөр тандайсыңар. Ошол туугандар, анан негизи ошол жагына жакшыраак көңүл бургула. Белгиле, көрүшкөнчө лайктан басабыз, подписка кылабыз жана поделиться унутпайбыз. Биз көбүрөөк буюрса дагы видео чыгарып турганга аракет кылабыз. Белгиле достор.